Бишкектин борборунда унаа токтотуу жайларга сааттык төлөм киргизилет. Муниципалитеттен билдиришкендей, бүгүн 18 декабрдан баштап борбор калаада унаа токтотуучу жайларды уюштурууга заманбап технологияларды киргизүү максатында шаардык унаа токтотуучу жайлардын ишмердүүлүгүнө электрондук системаны киргизүү боюнча иштер башталат. Бул иш-чаралар Токтогул Тыныстанов, Фрунзе Турузбеков көчөлөрү менен чектелген кварталда тесттик режимде башталат. Белгилей кетсек, жаңы ыкма Бишкек мэриясынын аймагынан башталат. Ал жерде муниципалдык унаа токтотуучу жайда иштейт. Пилоттук долбоордун негизги максаты мобилдик капчыктар жана банктык төлөм системалары аркылуу төлөө мүмкүнчүлүгү менен Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан унаа токтотуучу жайлардын иштешине программалык камсыздоону сыноо болуп саналат. Борбор калаанын борбордук бөлүгүндө унаалардын агымын тартипке келтирүү, тыгындарды жоюу жана кыскартуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруунун натыйжасында муниципалитет унаа токтотуучу жайларды зонага бөлүүнү жана бардык муниципалдык унаа токтотуучу жайларды жаңы форматта иштөө үчүн электрондук системалар менен жабдууну пландаштырууда. Бишкекте үстүбүздөгү жылдын 15-16 декабрь күндөрү өткөн экинчи элдик курултайдын жүрүшүндө делегаттар өз көйгөйлөрү менен жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине кайрылышкан. Ведомстводон маалымдашкандай, жалпы 40 кайрылуу түшүп, анын 10 жеринде чечилген. Делегаттар негизинен саркынды суулардын системаларын жаңыртуу, таза суу маселеси, казылып жаткан кендердин токтолушу, жайыт аянттарынын деградацияга учурашы, Арстанбап, Сары Челек жаратылыш коруктарынын экологиялык абалы, таштанды жайларынын ачылышы, Ош шаарын газдаштыруу жана Жунда заводуна тазалоочу фильтрлерди орнотуу маселелери боюнча кайрылышкан. Министр Мелис Турганбаев баштаган министрликтин жетекчилиги жана орун басарлар министрликтин атайын бурчуна жарандардын суроолоруна жооп беришти деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу 25 декабрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирет. Абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу 4 тур менен жүргүзүлөт. Биринчи тур 25-30 декабрь, экинчи тур 8-13 январь, үчүнчү тур 15-20 январь, ал эми 4-түр тур 22-27 январь күндөрү өткөрүлөт. Жогорку окуу жайлардын ректорлоруна абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүүнүн бекитилген графиктеринин мөөнөттөрүн сактоону камсыз кылуу милдеттендирилет. Финансы чалгындоо мамлекеттик кызматы төлөм уюмуна 1.152.000 сомго 18 айыппул салды. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, айыппул террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген максаттуу финансылык санкцияларды колдонуу жана операцияларды токтотуп туруу боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн, ошондой эле контролдоого жана кабарлоого тийиш болгон операциялар жөнүндө билдирүүлөрдү берүү талаптарын тартибин жана мөөнөттөрүн бузгандыгы үчүн салынган. Бишкекте ведомстволор аралык комиссиянын жыйыны өтүп, шаардык каттамдарды ачуу, өзгөртүү жана жабуу маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиришкендей, талкуунун жыйынтыгы боюнча номер 6, 50, 103 автобустардын жана номер 172 маршрутканын кыймылын өзгөртүү чечими кабыл алынды. Тактап айтканда, номер 103 Ак Ордо конушунан Чоң Арык айылына чейин 22 бирдик пландуу чыгуусу менен, номер 6 Ак Ордо конушунан Рухий Мурас конушуна чейин 19 бирдик пландуу чыгуусу, номер 6 Ак Ордо конушунан Рухий Мурас конушуна чейин 19 бирдик пландуу чыгуусу менен, номер 50 Красный Строитель конушунан Рухий Мурас конушуна чейин 20 бирдик пландуу чыгуусу менен кичи маршруттук каттамдарда өзгөрдү. Номер 172 каттам 12 кичи райондон Учкун конушуна чейин 18 бирдик пландуу чыгуусу менен, номер 201 Ак Ордо 3 конушу айланма 20 бирдик пландык чыгуусу менен өзгөрдү. Эскерте кетсек, жогорудагы автобустар менен кичи автобустардын кыймыл аралыгы 10 мүнөт. Коомдук транспорт боюнча кайрылуулар үчүн WhatsApp номер 0502 20 52 02. Бишкек шаарынын мэриясынын кол борбору 1850 1840. Бүгүн Бишкекте Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетте Кыргызстан Россия илимий коммуникацияларды өнүктүрүүнүн багыттары жана инструменти аталышындагы тегерек стол уюштурулуп, анын жыйынтыгында Россиялык изилдөө борбору ачылды. Тегерек стол эки өлкөнүн илимий потенциалын өнүктүрүү үчүн Россия менен Кыргызстандын илимий коомчулугун өз ара аракеттешүүсүн кеңейтүү максатында өткөрүлдү. 1 жылдан ашуун пландалган бул иш-чара акыркы жарым жылда иш жүзүнө ашырылган. Бүгүн Жусуп Баласагын атына Кыргыз Улуттук университетинде Россиянын изилдөө борбору ачылып атат. Бул мен билгенден бул борбордук Азия чөлкөмүндөгү биринчи борбор. Абдан максаттары, милдеттери
иш мерчемдери абдан чоң. Чын айтканда, Россияны изилдөө дегенде Кыргызстанды изилдөө эле болуп эсептелинет, потому что себеби дегенде Кыргызстан өзүңөр билесиңер, падышалык Россия мезгилинде, советтик Россия мезгилинде, азыркы учурда дагы Россия Федерациясы менен абдан тыгыз байланыштабыз. Биздин проблема алардын проблемасы, алардыкы биздин проблема. Россиялык изилдөө борбору ачылганга чейин өз ара изилдөөлөр байма-бай уюштурулуп турган. Жалаң жогорку окуу жайларда гана эмес, мектептерде мугалимдер менен окуучулар чогулуп тарыхый изилдөө долбоорлорун ишке ашырышкан. Алардын жыйынтыгы 15 декабрда чыгып, конкурстар аяктаган. Эми изилдөө конкурсунун натыйжасында 10 тандалган мыкты мектеп окуучулары мугалимдер менен Орусия жергесине барып келишет. Мы здесь работали, общались с нашими коллегами. Биз буга чейин Орусиялык изилдөө борборун өнүктүрүү үчүн бир катар иш-чараларды, конкурстарды уюштуруп, бүгүнкү күндө алардын жыйынтыгын чыгардык. Команда менен чогулуп, мындай конкурстар илимий тегерек столдор менен чектелбей, изилдөө борбору ачууну туура көрдүк. Ал үчүн ушул борборго кызыктар болгон туруктуу өнөктөш табууну чечтик. Акыр аягында мындай өнөктөш таптык. Мен Төлөбек Абыловичке абдан ыраазычылык билдирем. Ал биздин долбоор башталгандан бери колдоо көрсөтүп, биздин иш-чараларга катышып келет. Биз кызматташтыкка кол койдук. Борборду ачуу үчүн да макулдашуулар болду. Бүгүнкү жыйында ошол борбордун ачылуусунун урматына уюштурулду. Биз аталган борборду методикалык жактан толуктайбыз. Азыркы учурда бизге ректор тарабынан университеттен кеңсе бөлүнүп берилген. Оңдоп түзөө иштери аягына келип калды. Аны кооздоп жасалгалоо иштерин баштоо алдындабыз. Соглашение о сотрудничестве, затем соглашение об открытии этого центра. Иш-чаранын негизги максаты Орусия менен Кыргызстандын гуманитардык чөйрөдөгү окумуштууларынын коммуникациясын өнүктүрүүнүн эң керектүү багыттарын жана куралдарын аныктоо. Коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес уюмдардын катышуу потенциалын, Орусиянын жана Кыргызстандын илимий коммуникацияларын өнүктүрүүдө уюмдардын потенциалдуу өнөктөштөр менен долбоорлорун талкуулоо, Орусия-Кыргыз илимий долбоорунун маалыматтык колдоо мүмкүнчүлүгүн жана илимий адистеринин кадыр-баркын жогорулатууда жана таланттуу жаштарды илимге тартууда массалык маалымат каражаттарынын ролун талдоо. Андан сырткары 19-20 кылымдардагы кыргыз-орус байланыштары, Совет доорундагы болуп өткөн саясий окуяларга азыркы окумуштуулардын ой-пикирлерин, көз караштарын кеңири изилдөө болуп эсептелинет. Бул биринчиден Жусуп Баласагын атындагы тарых жана чөлкөм таануу институтунун базасында түзүлүп атат. Бул центр российских исследований деген сүйлөшүүлөр бир жылдан мурда иш алып барып келип, бүгүн Кудай буйрса ачылышы болуп атат. Негизги максаттар, милдеттер бул илимий жактан иштешүү, анан биздин жаш окумуштуулар менен жаш илимпоздорду ушу Россияга жөнөтүп, стажировкаларды менен алмашуу иш алып баруу. Күзүндө ушу октябрь айында, сентябрдын аягында, октябрь айында биздин институттан 2 жаш мугалим барып келди Москвага. 3 жумалык стажировка өтүп келишти. Натыйжасында алар илимий статьялар жазып, өзүнүн изилдөө темалары боюнча ошо Россиянын мен деген чоң журналдарында, Scopus, Web of Science форматындагы журналдарга өзүнүн статьяларын чыгарып келишти. Аталган борбор алдыда 2 чоң багытта иш алып барат. Ал чоң багыттын арасында эки өлкөнүн ортосундагы тажрыйба алмашуу, илимий докладдар, студенттерди жана мугалимдерди окутууда каралган. Эң негизги багыттарынын бири илимий методикалык багыт. Анын негизгилердин катарына кошуунун себеби Совет мезгили жоюлгандан кийин орусиялык окумуштуулар да, борбор азиялык окумуштуулар да, анын ичинен Кыргызстандагы ар кандай көз караш менен бир окуяга түрдүү ой-пикирлерди айтып жатышат. Буга байланыштуу ушундай эки анчы пикирлердин методикалык жоопторун табуу тапшырмасы биринчи багытта коюлган. Ал эми экинчи багытта аналитикалык борбор болуусу күтүлөт. Жанара Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Бишкекте Палестинага тилектештик кайрымдуулук жарманкеси болуп өттү. 2 күн бою шаар тургундары буюмдарды сатып алуу менен Палестина элине материалдык жардам берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жарманкемиздин максаты биринчиден бул биздин көрүп атасыздар өзүбүздүн өндүрүштөрүбүздү да колдоо жана ушул жарманке аркылуу каражат топтоо. Түшкөн каражаттарды биз Палестинанын элине гуманитардык жардамга, жылуу, одеял, кышкыга сатып берүүгө колдонойм деп жатабыз. Мына элдер келип жатышат, өзүнүн копилкаларын балдар берип жатышат.
Аталган жарманкеде Умма Ислам журналы тарабынан иштелип чыккан дизайндагы чектелген кийимдер коллекциясынын презентациясы болуп өттү. Биз ушундай коллекцияны чыгарганбыз. Толстовка, шарф, жолуктарды, ушуларды дагы сатып, жана бир бөлүгүн кайрымдуулукка иштетебиз деп ойлоп ниет кылып жатабыз. Биз ушундай жолукту чыгардык. Бул Аляксанын розасы деп аталат. Бул жолуктун сүрөтүн көрсөңүздөр, бул жакта Палестинанын картасы бар. Жана бул жерде мына бул сүрөттөр традиционный жолуктун дагы белгиси да, куфиянын. Анан Алякса бул исламда 3-чү ыйык мечет болуп саналат. Ыйык жер Палестина. Анан ошондуктан бул жолук бул биздин тарыхыбыздын, динибиздин дагы мындай белгиси жана ушул жерлерди унутпоо үчүн жана Палестинаны дагы колдоо үчүн ушул максат менен ушул жолукту чыгардык. Анан азыр элдерге келип аябай сыйлык алып кетишип атат. Жана мынтип караңыздар, розалар, мындай ушул светтер дагы мени билдирет. Бул ушул жерге биз тынчтыкты каалайбыз. Уюштуруучулардын айтымында буга чейин Палестина элине 7 жолу материалдык жардам жөнөтүлгөн. Бул дары-дармек, тамак аш, жана продуктовый пакеттерди мен ойлойм, бул азыр кылып аткан иш-чарабыз бул кыргызстандыктардын мындай жүрөктөрүнөн колдоо да. Анткени биз ушундай элбиз, дайыма башкаларга кол сунуп, жардам сунуп, жана ойлоп болгон наныбыз менен бөлүшкөнгө даярбыз да. Жарманкеге үй буюмдар, зер буюмдар, белектер, атамекендик өндүрүүчүлөрдүн кийимдери, жоолук шарфтар, аксессуарлар, кир жуучу каражаттар коюлган. Ушул жарманкеге жакшы ниет менен катыштык. Кылган соодобуздун бир бөлүгүн ушул Палестинадагы мусулман бир туугандарыбызга жардам кылуу үчүн бүгүнкү жарманкеге катыштык. Биздин бренд жаш өспүрүм кыздарга, 7 жаштан 14 жашка чейинки кыздарга кийим чыгарабыз. Биздин кийимдер спорттук стилде, ошондой эле мектеп окуучу кыздарына жана үй-бүлөлүк бир мероприятияларга катышуу үчүн кийим. Ошо Кыргызстандан өндүрүлүп аткан идиш жуучу жана кир жуучу каражаттар менен келдик. Булардын баары экочиста 100% натуральный бардык сертификаттар менен алхамдулилlah Кыргыз элибиз жалпы ошо мусулман элдери ошо Палестинага жардам катары дагы ушул жерден түшкөн салымдардан которобуз деп Аллахка шүгүр үчүн баарыбыз чогулуп. Аталган иш-чарага кайдыгер карабаган диний окуу жайлардын өкүлдөрү да акчалай жана кийим-кече жаатында жардамдарын алып келишкен. Палестиндеги туугандарыбызды колдоо үчүн келдик. Өзүбүз менен кошо ошол жамаатыбыздагы эжелер, Фатима бинти Мухаммад медресесинде окуган окуучу эжекелерибиздин атынан ушундай бир кичине салым кошкону келдик. 150-ге жакын толстовка, ошондой эле акчалай жардамдар келди. Умма журналына терең ыраазычылык билдирген сонун мүмкүнчүлүктөрдү ушундай бизге бергендиги үчүн. Ош облусундагы Найман суу сактагычы Ноокат жана Төө Моюн өрөөнүндөгү жалпы 18 000 гектардай аянтты суу менен камсыздайт. Бирок жылдан жылга суу сактагычта суунун көлөмү азайып, суу тартыштыгы жаралууда. Мунун алдын албаса, эртең аймакта чоң көйгөй жаралышы мүмкүн. Аталган маселени Араван районунан барган делегат элдик курултайда көтөрдү. Бүгүн бизде уккандай климаттык өзгөрүүлөр, келечектеги прогноздор жүрөктү жылытпайт. Ошондуктан дагы 5-10 жылдын ичинде бул өрөөндөгү дыйкандардын суу проблемасы бир чоң глобалдуу көйгөйгө айланып кетпеш үчүн бүгүн суу чарба департаменти эл менен кошо эртеңки ийгиликтин арыгын бүгүн чабышыбыз керек. Климаттын өзгөрүшү менен суунун азайышы бардык эле аймакта байкалууда. Ош шаарынан барган делегат Абдыжапар Аккулов экологияга олуттуу маани берүү зарылдыгына токтолду. Кыргыздын кайсыл тоосу кокту колоту
талқаланбаған қалды деп айта аласыздар. Қайсы мөңге ербей атат. Ошондуктан буга өтө аяр мамиле жасап, сөйдегенде 2027 жылы Бишкек плюс 25 деп бизде өткөрө турган саммитте Кыргызстан чындап мына тоо экосистемасын коргоого саясатыбыз кетип атыптыр дегенге мен жеткибиз келет, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Климаттык маселе боюнча тоолорду сактоо, жайыттарды калыбына келтирүү. Климат, тоо маселесин өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр. Эми дүйнөлүк масштабта да катышып маселелерди көтөрүп жүрөбүз. Айтып атабыз проблемаларды, тыйын тыбырларын сурап атабыз, бизге да жардам бергиле, биз дагы ушул колдонолу деп. Жайыттарды калыбына келтирүү боюнча эми маалымат каражаттарынан баарыңыздар эле билсеңиздер керек, быйыл 10 000 гектардан ашык жерге республика боюнча жалпысынан алганда урук септик, баягы жайыттардын деградация болуп кеткен жайыттарга урук сеп, эми быйыл ал жерге бир жыл мал жайбаш керек экен, ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Жергиликтүү бийлик муну жакшы карагыла. Эгерде азыр жаңы жазында жайында өскөндөн кийин жеп койсок, ал урук талага кеткен болуп калат да. Ошон үчүн ушинтип отуруп келе жаткан бир 10 жылдын ичинде бүт жайыттарга биз уруктарды сээп бүтөбүз. Эгерде бунубуз жакшы жүрүп кетсе, ушул 10 000 гектарды быйыл көрөбүз. Жакшы жүрүп кете турган болсо, муну 10 эсе көбөйтөбүз. Эмдиги жылы 100 000 гектарга себебиз. Аркы жылы дагы 100 000 гектарга кылып уруктарды себе баштайбыз. Ал эми Кара Суу районунан барган делегат Актерек Папан Кожокелин жолундагы оор жүк ташуучу унааларга чара көрүү маселесин айтты. Бүгүнкү күндө айыл тургундарына каттоого ыңгайсыз абал жаратып келет. Жол Минтранс баласына болгондугуна байланыштуу жол оңдоп түзөө иштерин, асфальттоо иштерин өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алып берүүңүздү суранам. Папан өзүмдүн атыман жана Папан элинин атынан суранам. Көмүр ташыгандар жолду талкалап жатышат дейт. Мияшев, Курбанбек, Кара Суу району Папан айыл аймагы. Мен жана айтып өтпөдүмбү, 1 сомдон кошобуз деп. Алар көбүрөөк жүргөн машинелер да, бензинди да селеркенде көп куят. Ошончолук көп төлөйт. Ошол акча менен кайра өзүлөрү бузган жолду өзүнө жасап берип коебуз кийин бара-бара. Ош облусунан барган делегаттар калктын социалдык маселелерин чечүүнү да суранышты. Анын ичинде ошол эле мектеп жана бала бакча жетишсиздиги бар. Биз Ноокат районунун Гүлстан айыл өкмөтүнүн Бешкоргон айылынан келдим. Бешкоргон айылында Бешкоргон мектеби бар да. Бешкоргон мектеби бул илгерки Күбөлак менен Ылай жол менен бүткөн, Аша жол менен бүткөн мектеп азыр аварийный состояниеда турат да. Буну МЧСтен чечим чыгарып берген, бу жерге мектепке окууга болбойт деп. Илажы окуу болуп атат. Бишкекте өткөн элдик курултайга Ош шаарынан 39 областтан 118 делегат катышты. Алар аймактагы ар тармактагы маанилүү маселелерди президентке жана тиешелүү министрликтерге жеткиришти. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.